Кыргыз соту мамлекеттик бийликти бир бутаа катары калыптануу жолунда 95 жылдык тарыхты басып өттү. Бул мезгил ичинде ал системанын күнгөй тескейин учур талабына ылайык өзгөрүүлөрдү дагы башынан өткөрдү. Кыргыз сотунун түпкү тамыры тереңде жатат. Биздин элде байыркы мезгилден тартып эле 19-кылымга чейин бийлер менен казылардын соту иштеп, эл ичиндеги ар кандай талаш тартыш маселелер кылымдардан бери коомдо калыптанып калган адат жана мусулман укуктарынын негизинде чечилип келген. Кыргызстан Советтер Союзунун курамына Түркистан АСРнын курамында кирген. Мындан кийин бий соттору жокко чыгарылып, 1924-жылы кылмыш иштерин кароо милдети казы сотторунан советтик элдик сотторго өткөрүп берилген. Ушул эле жылдын 21-октябрында облустук революциялык комитетинин курамы бекитилип, аталган комитет 30-ноябрда облустук соттун төрагылыгына Лев Авенбургту дайындаган. Кыргыз сотунун тарыхы мына ушул күндөн тартып баш аталат. Акыркы жылдары сот тутумун реформалоого өзгөчө көңүл бурулуп келет. Ал негизги 3 багытта жүргүзүлүүдө. Биринчиси жаңы мыйзамдарды иштеп чыгуу, экинчиси кадрдык мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуу жана үчүнчүсү материалдык техникалык камсыздоо багытында. Бир канча кодекстер күчүнө кирип, судьяларды тандоо жаңы тартип боюнча жүргүзүлүүдө. Сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жакшыртуунун дагы бир приоритеттүү багыты судьялардын кесиптик деңгээлин жана кесипкөйлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Бул багытта Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин мектеби иш алып барат. Наше судейское сообщество Биздин сот системасы кесиптик жолун жаңыдан баштап жаткан кадрлар менен толукталууда. Алардын иш тажрыйбасы аз болгондуктан жогорку соттун алдындагы сот адилеттигинин мектеби аларды окутуп келет. Аз убакыттын ичинде шаардык, райондук жана арбитраждык соттордун судьялары окуудан өтүштү. Жогорку соттун демилгеси менен окутуу программасына соттордун этикасы деген дагы киргизилген. Судья бул юрист эле эмес, биринчи кезекте адилеттүүлүк, сезимдерди жогору койгон адам болушу керек. порядочный, с обостренным, я бы сказала, чувством справедливости. Сот системасынын ачык айкындуулугун жогорулатуу менен калктын маалымдуулугу жогорулап, укуктук тарбия процесстери өнүгөрү анык. Бул багытта бүгүнкү күндө электрондук сот өндүрүшүн киргизүү боюнча иштер жасалып, өлкөнүн бардык сот залдарында аудио жана видео жазуулар, сотторго автоматтык маалымат системасы, видео протоколдор орнотулууда. Бул сот системасынын ачыктыгын камсыздоо менен ишке ашырылып жаткан олуттуу реформалардан кабар берип турат. Мамлекетте жүргүзүлүп жаткан мындай реформалардын негизинде сот системасында өзгөрүүлөр болууда. Сот бийлигинин көз карандысыздыгын бекемдөөгө багытталган бир топ жыйынтыктар ишке ашты. Мурунку закондорго чейин жогорку сот мыйзам чыгаруудагы эмеси бар болчу, укугу бар болчу. Мыйзамдын долбоорлорун сунуш кылчу, азыр аны да алып салды. Азыр баягы номиналдуу эле чектүү эле гана укуктар берилип калды да, андай көп мурункудай укуктардын баардыгын кыскартты. Негизги иштин баардыгы тең ошол көзөмөл иретиндеги караштуулугу боюнча иштердин туура чечилишине, адамдардын укугун коргоо боюнча ошого багытталып калды. Баардыгы тең эле ошол турмуш мезгилдин өзгөрүлүшүнө байланыштуу баардыгы тең өзгөрүлүп келет. Сот иши ары түйшүктүү, жоопкерчиликтүү экендиги белгилүү. Оор милдетти ар ким эле аркалай албай тургандыгы анык. Бир топ жылдар бою сот системасында иштеп келген жогорку соттун ардагери Качкынбай Бообеков бул кесиптин өзгөчөлүгү жана кадыры тууралуу айтып берди. Баягы иш боюнча мыйзамдарды жакшы билиш керек, жакшы даярданыш керек, калыстык менен ишти караш керек. Калыстык болбосо, ал өзүнүн ушу үстүртөн каралгандыгы боюнча көп нерселерди чечпей койгон боюнча толук каралбаптыр деп иштин кемчилиги боюнча да бузуп коет өкүмдөрдү. Анан эгер бардык кабылданып, тергөөдөн кийин сотто өтүнүштөр болот кадатайсыздуу. Аларды канааттандырып, сот тергөөсүн толук тактагандан кийин андай иш жакшы жүрүп кетет.
Сотто ар түрдүү иштер каралып, өкүмдөр чыгарылат. Бекеринен байыркы грек мифологиясында сот адилеттигинин кудайы болгон Фемиданын элесинде чагылдырылбаса керек. Судьялар мына ошол көзүн жумуп, колуна кылыч менен тараза кармаган Фемида сыяктуу. Ар бир чечими бир топ адамдардын тагдырында чечүүчү роль ойногондуктан абдан жоопкерчиликтүү милдет экендиги айкын. Ошондуктан акыл калчап өкүм чыгарууга милдеттүү. Оор кылмыштар көп жылдар өтсө дагы жалпы элдин, коомчулуктун эле эмес, судьялардын дагы эсинен чыкпай жүрөгүндө сакталып калат. Мындай оор кылмыштардын бири тууралуу Жогорку соттун ардегери Турсун Алымбеков айтып берди. 88-жылы Кызылкыяда бир 4 кылмышкердин ишин карадым. Ошол 10 күн карадым. Ошол кылмышкерди Бишкектен барып 2 сериялуу кино кылып тарткан. Не люди деген. Ошол кылмышкерлер Кызылкыянын жанында 3 коргон деген айылда бир үйгө киришип, атасын, апасын, кызын, келинин өлтүрүшкөн. Биринин көзүнчө бирин үтүктөп, тирүү үтүктөп атат. Жаткырып алып. Дагы 9 жашар кызды балка менен уруп, анан үйдө өрттөп жиберишкен. 14 жашар кыз, 9 жашар кыз кроваттын астына кирип кетишип, түтүн үй түтөп атат. Анан 2 кызды өлтүрө алышпай, 4-өө качып кетишкен. Булардын эми өзү чын айтайын, адам жырткычтан жаман. Бир абышканын баккан 4 кою бар экен. Ошол койдун бир жамбашын койду тирүүлөй эле базып алышып бычак менен кезип курдак кылып жешкен да, таң аткыча. Эртең кечинде саат 9-да келген, эртең менен 4:30 чейин. Анан чоң коргон эч ким билбейт. Ушундай кылмыш болгон да. Ошол 2 сериялуу кино 90, 91, 92 жылдары бүт республика боюнча көрсөтүлдү. Эң оюмда калган жырткычтык, адам жырткычтыгын ушул эсимде калды. Быйылкы жыл мамлекет башчысы тарабынан региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Буга байланыштуу сот системасы дагы бул багытта бир топ иштерди жасап жатат. Алсак азыркы күндө республика боюнча 160тан ашык сот жыйындар залынын ичинен 80ге жакын сот жыйындар залында аудио жана видео жаздыруу системасы орнотулган. Мындан тышкары ушул жылдын соңуна чейин Кыргызстандын ар бир сотторунда видеоконференция системасы ишке киргизилгени турат. Эми өлкөдөгү ар бир сот залында атайын жабдыктар орнотулуп, процесстерди онлайн режимде өткөрүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мындан тышкары сот системасынын ачык айкындуулугун жогорулатуу максатында иштерди электрондук каттоо менен электрондук учеттук статистикалык карталар түзүлгөн. Дагы бир артыкчылык катары, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда ишти автоматтык бөлүштүрүү системасы ийгиликтүү колдонулуп жаткандыгын белгилей кетүү зарыл. Мындай жаңы санариптик технологияларды колдонуу жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин эффективдүү коргоодо жагымдуу шарттарды түзөт. Ошондой эле муну менен сот адилеттүүлүгүнө жетүүдө, ачык айкындуулукту камсыздоо менен судьялардын арасында коррупцияга бөгөт коюлуп, соттордун ишти кароосу тездетилмекчи. Кыргыз сотунун басы өткөн жолу тарыхый орду тууралуу айта берсе узун сабак баян болчудай. Анын баарын тизмектеп отуруунун зарылчылыгы да жок. Сот системасынын жарандардын укугун коргоодогу, мыйзамдуулукту орнотуудагы орду тууралуу айтпаса дагы белгилүү. Мамлекетибиздин демократия жолунда өнүгүүсүндө дагы сот тутумунун өз салымы бар. Жогоруда сөз болгон олуттуу реформалар сот системасынын коомдогу кадырын мындан дагы арттырып, элдин сотко болгон ишенимин жогорулатат.